Кайсыл жерде болбосун Кыргызстан боюнча өтүп келдим деп эле анан кайсыл бир жерде добуш берген региондорго даже барбай койгон жерлер бар да, ал ачык айтыш керек. Экинчиси мен как мисалы өзүм лидер партия катары эми көп өчүлүштөр бар эле. Алдыда турган списоктор боюнча, ошол эле алдыда турган списоктордун жакшы сандары боюнча, ошол эле 5 цифрасын, 7 цифрасын айтор бир топ бизге дагы мындай кыйынчылыктар түзүп келген да. Мен өзүм да айта албайм, бирок башкалар да тактана ким экенин айта албайм, бирок өзүңүздөр деле билесиздер, мурда партиялардын керек болсо алдыңкы орундары сатылган учурлар да болгон. Болгондо дагы чоң суммаларга сатылып келип жүргөн да. Ал эми одна мандат, аралаш системанын анда мандатын карап турган болсок, ал жерде дагы бир чоң округга мисалы ошол эле Кочкор менен Акталаанын депутаты болуп калганда Кочкор жакты болбой калган. Ал толук түрдө камтылбады, бул да маселе болуп калды да. Ал эми азыр ошол эле округга бир аз чоңойтулат, 140 миң тегерегинде. Эми ал жерге 3 депутат болот. Демек ал жердеги толук түрдө ошол региондун дагы өнүгүшүнө, өсүшүнө, түздөн түз жарандар менен иштешине өбөлгө түзөт дагы. Анан бул жакшы жактарынан бири болот. Дагы